Саламатсыздарбы, урматтуу каналымда мен көрүүчүлөрүм. Сиздерди каналдан көргөнгө кубанычтамын. Бул жерде азыр кызыктуу оюн башталып атат. Билесиңер, Дональд Трамп АКШ президенти drill baby drill деп айтканда, баягы теш секелек теш дегенде айтты да. Бул деген эмнени билдирет? Бул деген Орусия бүгүнкү күнү нефтке аябай көз каранды, анын бүткүл бюджети нефт менен толукталат, 80-90%. Жана согушта ошол нефттен түшкөн акча менен каржыланат. Анан ошого карата, ошого каршы Дональд Трамп айтып атат. Америка Штаттарына баарынан көп нефт бар. Сауд Аравиясын сурайлы, Сауд Аравиясы нефтти көп чыгарсын базарга, баасын түшүрөлү. Баасын түшүрүп туруп, анан Орусия тынчтыкка келет деп атат да. Анан туругун Сауд Аравиясы аткардыбы, жокпу азырынча түшүнүксүз. Жаңылыкты көрө элекпин, Сауд Аравиясы баштады деп. Албетте аткарат, анткени мурунан антчы, азыр болсо билбейм. Бирок эң кызыктуусу буну Казакстанда компаниялар аткара баштады. Казакстанда Орусиядан кыйгач өткөрүп, Транскаспий жана башка жолдор менен Казакстан өзүнүн нефтисин сата баштады да. Булар деген бир нече жыл даярданып атышкан, бир нече жыл мурда айтып атышкан. Казакстан компаниялары биз деген даярдадык деп, даярданып жатабыз деп айтышкан. Анан жаңында эле Трамп ушу президент инаугурациясы бүткөндөн кийин 10 күн өтпөй ошо казак компаниялар айта башташты. Ошону кылганга даярбыз деп. Кызыктуусу. Албетте ар бир маалымат дайыма текшерилип туруш керек. Ошон үчүн маалыматты текшерсеңер жаман эмес болот да. Анан компаниялар альтернативдүү маршрут менен нефтини сата баштады. Биринчисинен Баку-Тбилиси-Жейхан же болсо БТЖ деген Каспий деңизи аркылуу танкер менен жеткирилет портко чейин, порттон анан ары кетет да. Дагы Кытай багыты, Казакстан батышынан Кытайга бир жол бир кур катары жарыяланган долбоордо кетип турган жибек жолдор менен ошол жеткирип турат, мурунку жибек жолдор менен. Анан Транскаспий маршруту бар, Баку порту аркылуу Европага мунай жеткирет. Ушундай кандайдыр бир жолдор менен бүт нефти сатса болот да. Эми картаны карасаңар ушундай көрүнөт картасы. Баягы Баку-Жейхан деп аталат, Бакуда башталат, Тбилиси аркылуу өтөт маршрут, анан Эрзурумга кирет, Эрзурумдан өтүп туруп анан Жейханга түшөт да, Жейхандан анан ошо андан ары кете берет да нефт, ошо кайра танкерлерге жүктөлүп. Ушундай жол менен бүгүнкү күнү Казакстан ошо базарга чоң оюнчу катары кирише баштады. Негизи ким аны өндүрөт Казакстанда? Бул деген Теңиз Шевройл, ТШО. Шеврон компаниясы эл аралык 50%га ээ, анан Exxon Mobil 25%га ээ, Казмунайгаз 20%га ээ, Лукойл Орусиянын 5%га ээ. Ушул нефти саткандан кийин 5% акчасы Лукойлго Орусияга түшүп турат. Бирок негизги акчанын көлөмү баары кайра эле чет элдик компанияларга, ошол эле Америка Штаттары, Британияда жайгашкан салык резиденттерге бул акча түшүп турат да. Казакстан 20% алат, 80% башка өлкөлөр алат да ошол нефттен. Анан дагы бир компаниясы North Caspian Operating Company деген бар, NCOC деп аталат. Eni, Shell, анан Total Energies деген компания, Exxon Mobil, Казмунайгаз, Inpex, CNPC деген компаниялары ичинде үлүштөрү бар. Анан Казмунайгаз өзгөчө дагы мамлекетке таандык улуттук компания. Ошентип Казакстан бүгүн бүт өзүнүн мунай газынын 20%-ына эле түзмө-түз калган пайыздан түшкөн, ошо 80%дан түшкөн пайдалары башка чет элдик компания, көбүнчө Америка Штаттарына, Европа биримдигине, Кытайга, Кытайдан келген компанияларга жана ошо Евро биримдиктеги кээ бир компанияларга, анан Орусияга да түшөт да ушунун пайдасынын баары. Экспорт көлөмү жана потенциалын карасак, Казакстандыкы 2024 жылы 1,4 миллион мунай Баку порту аркылуу экспорттолгон, мисалы үчүн. 23 жылы көрсөткүч 1,39 миллион тонна болгон. Азыраак да, бирок баары жакын. Анан Казакстан жылына 20 миллион тоннага чейин альтернативдүү экспортту кеңейтүүнү пландаштырууда да, 20 миллион тоннага чейин жеткире алат. Ошондо чын эле негизи Казакстан өзүнүн кичинек болсо дагы дүйнөлүк соодага толугу менен киришкенге ашына аракет кылат да. Анан геосаясий жана Россия менен мамилеге бул кандайдыр бир
жаракат кетире алабы, ушуну карасак бул маселе да негизи. Казакстан мунай экспортсын бир жака эле кетире бербей, бир нече жака кетирүүгө аракет кылыш керек да. Анткени эмесе Казакстандын өзүнүн баягы көз карандысыздык бекилгенден кийин, мамлекет болгондон кийин албетте ал соода алакасын бекемдеш керек. Азырынча серепчилер айтуусу боюнча бул Орусия менен түзмө-түз кагылышка алып келген жок. Анткени ошол эле нефтти сатууда Орусиянын компаниялары отурат да, кичинекей үлүштө болсо дагы. Албетте газ боюнча дагы жакшы мындай кандайдыр бир карын катнаштар болуп атат Казакстандык Орусия менен. Ошондуктан кызматташтык уланууда ал себеп болуп, бул жерден эртең эле Орусия ушул нефтти сата баштады. Бизден өтүп альтернативдүү маршрут менен деп согуш ача алганга мындай кандайдыр бир ачык себеп жок. Бирок башка өлкөлөр, ошо Украина массалык маалымат каражаттары, Америка Штаттарынын каражаттары айтып атышат кыйгычынан, булар деген чын эле Орусияга сокку кетирип атат, Орусиянын монополиясын сындырып атышат. Чын эле ушул кете турган нефтинин көлөмү Америка президенти айткандай эле дүйнөлүк нефти базасын ылдыйлатат. Бул нерсе Орусияга түзмө-түз бюджетине сокку берет деген сөздөр айтылууда. Эгерде корутундууга келсек, Казакстан мунай экспортуна Россияга болгон көз карандылыгын азайтып жатат. Россия албетте өзүнүн түзмө-түз болуп турган таасирин жоготууда десе мүмкүн, бирок Россия баары бир катышып жатат ушул иштерге. Баку-Тбилиси Джейхан деген негизги альтернативдүү багыт болуп жатат. Анткени бүгүнкү күнү дал ушул евро биримдик нефтке суу сап жатат да. Экспорттун көбөйүшү Казакстан үчүн ошо геосаясий артыкчылыктарды алып келиши ыктымал, анын экономикасын дагы көбөйтөт, дагы чоңойтот. Ушул шарттарда азырынча канча дагы мындай массалык маалымат каражаттарга айтылып кетпесе дагы Казакстан Орусия менен согуш ачууга даяр деп. Кандайдыр бир деңгээлде ошол тарапка таасир этиши мүмкүн. Бирок бүгүнкү күнү IMF'де атактуу серепчилер андайга жол азырынча барбай жатат деп айтып атышат да. Ошондуктан булактар бар, албетте бул маалыматтар ошо эл аралык чыгармаларда, баягы маалыматтык агенттиктерде чыккан. Ошондуктан бул деген жөндөн-жөн эле маалымат эмес да, бул тастыкталган маалымат. Кандай дейсиздер? Казакстан байыса, бизнесибизде интенсификация болот, жаңы согуш чыгып кетпесе жакшы болот. Анткени ошондо Казакстанда акча пайда болсо, Кыргызстанда да пайда. Анткени Кыргызстан көп нерсени өзү да өндүрөт. Ошондуктан бизнес пландоону үйрөнгүлө, бул QR код менен жазылгыла, катталгыла. Телефонуңарды мындай мейлесеңер, QR кодду автоматтык түрдө окуш керек. Телефонуңуздар интернетке кошулган болсо. Эгер каналды колдойм десеңиздер, башка QR код бар, ушул жерден да колдоп койсо болот. Ал эми эмки видеолордон көрүшкөнчө комментарийлерге жазып тургула, пикириңер кандай? Чын эле бул нерсе Орусияны кыжырын келтиреби? Же болбосо Орусия бул нерсеге аз болсо да катышкандыктан тынчтык эле болобу? Андан ары иштер кандай жүрүп кетиши ыктымал? Кичине алдыла мындай кичине мээди ойнотуп, ар кандай божомолдорду айтып көрүңүздөр да. Анткени ар кайсы ситуацияларга дайыма биз даяр болуп турсак, жаман эмес болот. Тактикалык федерациясына мүчөлүккө киргиле, страйкбол ойногула, ден соолукка жакшы.